2020 жылдан тарта өлкөдө бирдиктүү нотариалдык маалымат системасы ишке кирип, бул тармак толук санариптештириле баштаган. Бирок 2024 жылдын февраль айынан тарта экинчи этабы жүзөгө ашырылды. Ведомстводон билдиришкенде эми жарандар нотариус кызматын онлайн колдонсо болот. Жөнөкөй жарандарга биринчиден өзүңүздүн жаныңызда каткалаң документти алып жүрбөстөн, анын электрондук документ менен азыр жана эң негизгиси алыстан дистанттык түрдө сиз күчөтүлгөн электрондук кол коюуну алуу менен сиз Россияда болосузбу, Туркиядабы, Америкада болосузбу, алыстан нотариус аркылуу байланышып интернеттин ошо нотариат тутумуна кирип Кыргызстандагы бүтүмдөрдү жасоого мүмкүнчүлүк берет. Мурдагыдай келип кетүү керек деген жагдайларды четке кактык. Эми нотариус кызматын тез жана сапаттуу алууга шарт түзүлдү. Буга чейин жарандар керектүү документтерди чогултуп убары болсо, эми санариптештирүүнүн аркасында тигил же бул документти электрондук түрдө тастыктоого болот. Биз нотариуска келсек, азыр Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамдар чыгыптыр нотариус беринен баштап. Ошонун шарттары бизге аябай жакты. Ошонун шарттары менен нотариус кызматкерлери бизге тааныштырып, ошол нерсе менен обслуживание кылат. Бияктан мени текшерет. Система мени текшерет. Жумуш ордунда отурамбы же жокпу деп. Моякта менин сүрөтүм көрүнмөйүнчө бияк система мага номер бербейт. Жеке жана мамлекеттик нотариустар эми жүзүн таануу системасы аркылуу гана кызмат көрсөтө алат. Себеби буга чейин бош кагазга мөөр басып коюп, андан соң жаран каалаганын жазып алган фактылар кездешкен. Мындай кадам коррупциянын алдын алат. Иш жүргүзүү кагаздары жөн эле журналга регистрация алып, кагаз жүзүндө аткарсак, азыркы күндө электрондук да кыймыл аракеттер башталды. Эгерде бирөө бизге келсе, түндүк аркылуу свидетельство жанагы туулган тууралуу көбөлүгүн, никеге өлүгүн алар үйүнө чуркап эле чыгарып алып, уже көп биз үчүн да көп жеңилдиктер жаралып атат. Келип аткан кайрылган жарандар үчүн да көп жеңилдиктер жаралып атат. Ошондой эле жаран чет өлкөдө же келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, электрондук кол тамга аркылуу онлайн нотариус кызматын колдоно алат. Бирдиктүү нотариалдык маалымат системасы негизги мамлекеттик органдар менен, анын ичинде түндүк мамлекеттик реестр, кадастр мамлекеттик ишканасы, Ички иштер министрлиги, социалдык фонд жана УНА мамлекеттик ишканасы менен тыгыз иштешүүдө. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.